Салам достор, бүгүн кайрадан биз кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Сабакты алып барган мен Үргүл Тайыр кызы. Сабакты баштаардан мурда мен силердин маанайыңарды көтөргүм келип турат. Келгиле баарыбыз өзүбүздүн оюбузда бир сан ойлонобуз. Маселен, мен 2-ни ойлондум. Демек ойлонгон саныбыздан бир сан чоң санды кошобуз. Мисалы 2ден чоң сан 3, 2ге 3тү кошсок 5. 5ке чыккан суммага 9ду кошобуз. Маселен 9ду кошсом мен 14 болду. Чыккан сумманы 2ге бөлөбүз. Маселен бөлсөм 7 болду. 7ден эми алгачкы ойлонгон санды кемитебиз. Мен алгач 2-ни ойлонгом. Ар кимибиз өзүбүздүн ойлонгон саныбызды кемитебиз. Барабар 5. Демек, ар кимибиз ар кандай санды ойлонсок дагы акырында келип 5 чыкты. Демек 5 деген эмне? 5 деген маанайдын 5 болуусу. 5 деген бул жакшы баа. Келгиле бүгүнкү күнүбүз маанайыбыз 5 болуп, алган бааларыбыз 5 болсун. Анда баарыбыз жалпы манжаларыбызды, колубузду көтөрүп, бүгүн маанайыбыз 5 деп хорго айтабыз дагы, андан кийин сабакты баштайбыз. Кеттик. Бүгүн маанайыбыз 5. Азаматсыңар. Балдар, үйгө тапшырма, силер билгендей эле, Калык Акиевдин Айдаралы жөргөлөк деген чыгармасы болгон. Демек, бул чыгарманы канчалык деңгээлде окуп түшүндүңөр, келгиле суроо жооп аркылуу текшерип көрөлү. Ага чейин биз 4 тайпага бөлүнөлү. Силер экрандан көрүп тургандай, жашыл калпакчандар тобу, кара калпакчандар, ак калпакчандар, анан кызыл калпакчандар тобу деп 4 калпак тобуна бөлүнөлү. Эми экрандан кандай калпактын сүрөтү чыкса, ошол калпакчандар тобу жооп беришет суроого. А эгерде 2 калпак чыгып калган учурда, ошол 2 калпакчандар командасы ордунан туруп, кимиси биринчи кол чапса, ошол топ жооп берет. Кеттик анда. Биринчи суроо: Калык Акиев Айдаралы жөргөлөктү биринчи көргөндө кантип сүрөттөйт? Кеттик, бир аз ойлонобуз. Анда жоопту өзүм угуза берейин. Калык Акиев Айдаралы жөргөлөктү биринчи көргөндө бул бетегелүү түзөңдө, тескейдин түбүндө, калың элдин орто ченинде жал куйругун кырккан күрөң бээ минген, чарчы бойлуу, өңү дандырдай кызыл, тегерек көгөлө сакал киши оң жаккы бутун аттын жалына арта салып, төбөсүнө кондурган топусун кыймылдатып, комузга колун ойнотуп черте баштаган киши экен деп сүрөттөйт. Экинчи суроо кара калпакчандар тобуна: Айдаралы жөргөлөк калың элдин арасында эмнени айтып ырдап жаткан экен? Албетте, ошол коен жылынын кышында жутап калдык ошондо, малдын көбү түгөндү, капка салдык от таппай, ээр токум жүгөндү деп, коен жылындагы кыш мезгилинин аябай адамдар жутап, ачкачылык болгондугун, ошол мезгилде каатчылык каптап, элдин көбүнүн кыйналгандыгын айтып жатат. Кызыл калпакчандар тобуна Айдаралы жөргөлөккө Калык Акиевдин алгачкы суроосу. Калык Акиев алгач эгин эгип нан жеген, жериң кайда Айдаке, атадан туулуп эрип өскөн элиң кайда Айдаке деп жерин, элин сурайт. Андан кийин Айдаке жооп берет: кой сүлөөсүн бакайыр, жерибизден келебиз, жергиликтүү Кытай калың сол, элибизден келебиз, сендей ырчыны койгулатып отуруп комуз менен жеңебиз деп. Айдаралы жөргөлөк Калык Акиевди көргөндө биринчи эмне дейт? Албетте, аксым менен таласка Айдаралы менин атым, бой тирешкен ырчыга болжолу жок санатым, жеңи жокту баш кылып, жер жүзүндө ырчыны жеңип жүргөн адатым, сен ким болуп калыпсың дегендей түр көрсөтөт. Бул суроону ак калпакчандар менен кызыл калпакчандар кимиси даяр болсо жооп берет. Суроо: Айдаралы жөргөлөктүн Калык Акиевге берген баасы. Демек, экөө айтыша кеткенден кийин акырында Айдаралы жөргөлөк Калык Акиевге кантип баа берет? Демек, жоопту угузалы. Атаңдын көрү мунуңар калык эмес эле кара тажаал турбайбы? Ыры азыраак кишинин ушунча каптап ырдайбы?
кушчу саруу элимден көргөнүм жок мындайды, тамаша кылат деп турсам тартынбастан чыңдайбы, ыр сенде күлкү менде, тыңшап туруп бекер угуп кубаныч элде, бул жыйындан чыгайын, аягым менен жылайын, элди аралап бастырып эптеп оокат кылайын деп кадыр эсе каткырып күлүп, эки ууртун сорунуп, эрдин чормойтуп, көпчүлүк элдерди күлдүрүп жөнөп кеткен экен. Демек каражак бир ырдын устатына жолугуп калыпмын, мен тең келе албайм, менин милдетим жөн гана күлдүрүү деп өзүнүн жеңилгендигин мойнуна алып чыгып кеткен экен. Демек кийинки суроо жашыл калпакчандар менен кара калпакчандарга суроо: айтышта ким жеңилет? Албетте айтышта жогоруда айткандай айдаралы жөргөлөк жеңилет. Анткени айдаралы жөргөлөк мындай күлдүрүп ырдаган киши болгон. Ал эми Калык Акиев болсо кара сөздүн чебери болгон. Демек экөө бир нукта айтыша албаганын сезген айдаралы жөргөлөк өзү жеңилгенин мойнуна алып, Калык Акиевдин чебер кара сөздүн бир устаты экендигин эл арасында даңазаланган. Демек балдар, үй тапшырманы ушуну менен жыйынтыктайбыз, дагы жаңы темага багыт алабыз. Бүгүн биз Касым Тыныстановдун өмүр баяны, жаз кыш деген ырларынын мазмуну жөнүндө талкуулайбыз. Ошондой эле Касым Тыныстановдун кыргыз элине жасаган эмгектери тууралуу таанышабыз. Башка акындардан өзгөчөлүгү тууралуу анализдейбиз. Ошондой эле акындын өмүр таржымалынан, айтып кеткен ырларынан, жакшы жагынан тарбия алабыз. Силер көрүп тургандай, бул албетте Касым Тыныстанов. Демек биздин өтө турган темабыз Касым Тыныстанов жанын чыгармачылыгы экендигин дароо эле аңдап түшүндүңөр. Демек бул сүрөттөн силер жаз жана кыштын элесин көрүп турасыңар. Демек биз Касым Тыныстановду жаз жана кыш деген ыры жөнүндө сөз кылабыз. Дагы бир ирет баса белгилеп айтам, Касым Тыныстановдун жаз жана күз кыш ырлары жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми Касым Тыныстановго быйыл 2021 жыл 120 жыл толду. Демек Касым Тыныстанов улуттук тил илиминде, көркөм адабиятта, эл агартууда, саясатта бараандуу орду бар. Кыргыз эли үчүн жасаган эмгеги ат көтөргүс, агартуу майданында алгылыктуу иштерди жасаган, кыргыз тилинин грамматикасын, синтаксин түптөгөн агартуучу деп баса белгилегибиз келет. Ошону менен бирге эле Касым Тыныстанов акын, анын бир топ ырлары бар, драматург, прозачы, адабиятчы, коомдук ишмер, эң негизгиси агартуучу. Касым Тыныстанов 1901 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты айылында төрөлгөн. Ал кыргызча, орусча, казакча, татарча, өзбекче тилде эркин сүйлөй алган. Алгач ал молдолордон кат сабатын алып, орус, түзем, өзбек мектептеринде билим алган. 23 жашында ал алгылыктуу иштерди жасаган. 1924 жылы Эркин Тоо гезитине башкы редактор болгон. 1926 жылдары ал жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгон. Анын Жайлоо, Комуз, Жаңыл мырза, Жаз, Кыш деген чыгармалары белгилүү. Касым Тыныстановдун көзү өткөндөн кийин Чагылгандын көз жашы деги эле Касым Тыныстановдун өзүнүн Касым Тыныстанов деген ырлары бир эле кыргыз тилинде эмес, башка тилдерде дагы жарык көргөн. Касым Тыныстанов 1938 жылы дүйнөдөн кайткан. Ал кыргыз элинин чыгаан уулу, кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, акын, агартуучу, драматург, биринчи кыргыз профессору, коомдук саясий ишмер, биринчи кыргыз тилиндеги Эркин Тоо гезитинин редактору болуп дагы иштеген. Касым Тыныстанов бул мен акынмын, мен акмын, мен үчүн балдарым, туугандарым баштарын жерге салбасын, акыр түбү чындыктын көзүн табылар, аны аман калган эл билер деп эскерет.
Касым Тыныстанов 1937 Сталиндик режим учурунда улутчул деп репрессияга кабылып атылып кеткен. Мына ошондон алдын өзүнүн элине болгон эскерүүсүн жазып кеткен. Чын эле Касым Тыныстановдун ак экендигин, эл жери үчүн талыкпай иштегендигин кийинки окумуштуулар далилдеп, акталып, Касым Тыныстанов кыргыз элине жасаган эмгеги үчүн ал 10 сомдукка сүрөтү чегерилген. Ошондой эле Касым Тыныстанов атындагы көчө, мектеп Ысык көлдө мамлекеттик университетте Касым Тыныстановдун ысымын алып жүрөт. Ал эми бүгүн биздин өтө турган темабыз жаз. Адаттагыдай эле биринчи биз ырды көркөм окуп алабыз, андан кийин талоого өтөбүз. Касым Тыныстанов жаз. Жер гүлдөдү жайнады, ак кепинден кутулуп, оргуп мөңгүп кутуруп, суу каптады сай-сайды. Келгин куштар күү менен, жаз саламын сайрашты, түркүн сонун үн менен сызгырылтып айдашты. Чымын чиркей чээндеги, учуп чыкты ызылдап, баарында жаз эмгеги, ишке кирди быжылдап, арык-торук кылтылдап, араң чыккан кыштагы, даң салышып жылтылдап, даакы жүнүн таштады. Жан жаныбар көбөйүп, жалпы жайык төлдөдү, элдин пейли кеңейип, айран жуурат көбөйдү. Баарында да дем берген, баары майрам баары мас, жалпысына жан берген, жаркыраган сулуу жаз. Ырдын темасы албетте пейзаждык лирика, жаз жөнүндө айтып жатат. Аталышы жаз, идеясы болсо акын жаздын элдердин жашоосуна тийгизген оң таасирлерин айткысы келген. 4 саптан турган ыр силлабикалык түзүлүштө 7 муундан турат. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй, анткени ырдын акырында жөнөкөй сөздөр уйкашып жатат. Тыбыштардын орун алышына карай толук уйкаш, анткени тыбыштар толук уйкашып жатат. Сөздөрдүн ырда орун алышына карай аяк уйкаш, анткени ырдын аяк сабындагы сөздөр гана уйкашып жатат. Строфадагы ордуна карай биринчи куплетте оромо уйкаш, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы куплеттер атама уйкаш орун алган. Мазмундук талдоо жүргүзө турган болсок, акын толугу менен адабий лексиканы колдонгон. Жаз гүлдөдү жайнады, ак кепинден кутулуп деп метафора аркылуу кыштын кеткенин айтып жатат. Кышындагы карлар, мөңгүлөр суу болгонун, жаз мезгилинде суулардын көбөйүшү жөнүндө сөз кылып жатат. Жаз келгендигин эң биринчи белгисин эпитет катары келгин куштардын келиши экендигин жар салып жатат. Жөн эле куштар эмес, келгин куштар деп эпитет аркылуу кышы менен уйкуда чээнде жаткан курт кумурскалардын баштап уйкудан ойгонгондугун, жан жаныбарлардын түлөгөн жүнүн таштаганын, уйлар сүт берип, айран сүт көбөйгөнүн, жан жаныбар курт кумурска дегеле адам баласы үчүн да жашоо үчүн күрөшүүдө жаз мезгилинин келгендигин, жаздын келиши адам баласынын жашоосун жакшырта тургандыгын айткысы келген. Эми балдар, сүрөттө слайдта кайсы калпакчандардын түсү чыккан болсо ошол калпакчандар жооп берет. Келгиле ар бир командага бир 5 мүнөт убакыт берели. Жаз деген сөздүн амонимин табабыз. Ал эми жаз келгенде айланада кандай өзгөрүүлөр болуп жатат деген суроого кызыл калпакчандар жооп беребиз. Кара калпакчандар сулуу деген сөздүн амонимин табабыз. Ал эми келгин куштар эмне жөнүндө сайрашты деген суроого текстке кайрылуу аркылуу жооп беребиз. Жашыл калпакчандар күү деген сөздүн амонимин табабыз дагы. Жаз келгенде жаныбарларда кандай өзгөрүүлөр болгондугун ырга таянуу менен жооп беребиз. Ак калпакчандар жыйнады деген сөздүн амонимин табабыз жана эмне үчүн элдин пейли жашоосу өзгөрдү жаз мезгилинин келиши менен ушул суроого жооп беребиз. Демек, суроолорго жооп берген соң, урматтуу достор, биз аялдама деген оюн ойноп көрөбүз. Демек, кайсы топ суроого жооп бере алса, ордунан туруп кол чабат. Ден соолук аялдамасында бизде суроо, акындын кийинки өтө турган ыры, темасы өтө турган сөз кыла турган чыгармасы бул кыш болчу. Демек, биринчи кыш мезгилинде кыш жөнүндөгү ырын бир дем менен окуп чыгабыз. Андан кийин ушул аялдамадагы суроолорго жооп беребиз. Демек, айткылачы, кыш мезгилинин адамдардын ден соолугуна тийгизген 5 пайдасын жана 5 зыянын жазгыла. Ырда айтылган ойлордон гана тапканга аракет жасагыла.
Демек биз экинчи лексика аялдамасына келдик. Кайсыл топ даяр болсо жооп берет. Ууру, бөрү, сагалоо, сайроо, короо, согончок, байчечекей, келгин куш деген ырлардын лексикалык маанисин кандай түшүндүңөр? Көркөм айт аялдамасы, демек бардык командадан бирден окуучу бул ырды көркөм айтып берсе болот. Кайсы командадан чыккан окуучу көркөм айткандыгына байланыштуу бааланат. Маселен, ызгаар менен үшкүрүп, жетип келди сарыгыш, жандыктанган бөксөрүп, калтылдады кетти күч, байчечекей жайнаган, өлдү солду айтты кош, жаздай бизде сайраган, отор кетти келгин кош. Кийинки аялдама бул эс алуу аялдамасы. Мында кайсы топ даяр болсо кол чаап жооп берет. Кыш мезгилинде адамдар кантип эс алышат? Деги эле кышкысын эс алуучу Кыргызстандагы кайсы жерлерди билесиңер? Эгер кандай эс алуу жайларды билсеңер, 5ти атап берген топ жакшы баа алат. Демек биз мындан кийинки дагы аялдамаларга жолугуп олтурабыз. Чечендер, тилчилер, көз караш аялдамасы. Кайсы топ даяр болсо жооп берет. Демек кеттик. Биринчи суроо. Ырды окуп, анын лексикалык маанисин чечмелейбиз. Мисалы, тегиз кепин оронду, токойду аппак, тооду аппак, суу четинде мустоңду, терең кетти ак чабак. Эгер туура жооп берсеңер, туураны көрөбүз. Ката жооп берсеңер, ката деген белгини көрөбүз. Демек, туура жооп берсеңер, мына мындай смайлик чыгат. Эгерде ката жооп берсеңер, анда дагы кандай смайлик чыгат, аны дагы алдыда көрөбүз. Экинчи суроо, дагы эле лексикалык маанисин түшүндүрөбүз. Кардан бутак кыйышып, кычырады, ыйлады, күч бере албай майышып, өлүм ырынырдады. Демек, бул суроого туура эмес жооп берсеңер, балдар мындай смайлик чыгат. Ошого карап, өзүңөргө балл кое бересиңер. Үчүнчү суроо, дагы эле лексикалык маанисин чечмелейбиз. Маймак аю дардактап, жазды жаздай тойлогон, согончогун кучактап, алда качан сойлогон. Эгер туура жооп берсеңер, мына мындай смайлик чыгат. Демек, биз чечендер аялдамасы менен дагы коштошобуз. Кезек тилчилер аялдамасында. Ызгаар, калтылдады, үшкүрүп деген сөздөрдү ырдын маани мазмунуна карап чечмелеп жооп беребиз. Бул сөздөр аркылуу акын эмнелерди айткысы келген? Жооп: албетте, ызгаар деген абдан суук, калтылдады деген муздап калуу, үшкүрүп деген кейип кайгыруу. Туура жооп бердик. Кийинки суроо: ууру, бөрү, ак кепиндеп деген сөздөрдүн лексикалык маанисин чечмелейбиз. Албетте, ууру деген бирөөнүн буюмун уруксатсыз алган адамды ууру деп коебуз. Бөрү деген бул карышкыр, ак кепиндеп деп айлананын аппак каары болушун айтып жатат. Демек, туура жооп. Кийинки суроо: сагалоо, жутап калуу, аю деген сөздөрдүн лексикалык маанисин чечмелейбиз. Албетте, сагалоо деген бирөөнүн эшигине барып бир нерсе суроо, жутап калуу деген ачка калуу, аю деген бул жаныбар. Албетте, бул суроого дагы туура жооп бердик. Акыркы суроо: көз караш. Кайсы топто жооп болсо ордунан туруп кол чабат. Демек, Касым Тыныстановдун эмгегин кыргыз эли кантип кайтарды деген суроо. Албетте, кыргыз эли Касым Тыныстановдун эмгеги ак экендигин аныктап, изилдеп, тактап, аны 10 сомдук акчага сүрөтүн чегерди, көчөнүн аттарын берди, мектептин аттарын, жогорку окуу жайлардын аттарын берди. Демек, достор, биз Касым Тыныстановдун жаз жана кыш деген чыгармаларын өттүк. Бир топ суроолорго жооп бердик. Демек, Касым Тыныстанов жөнүндө силер жакшы эле ойдо калдыңар деген ойдомун. Демек, кайсыл топто канча 10 сомдук чогулган болсо, ошол топ жеңүүчү болот жана ошол топко канча упай алып келген окуучу дагы өз алдынча жекече дагы бааланат. Демек, бүгүнкү сабактан эмнени билдиң, эмне кызык болду, эмнени түшүндүң, эмнени аткара алдың, эмнени үйрөндүң, эмнеге аракет жасайсың, эмне сени таң калтырды, дагы эмнени аткаргыңар келгиле, эркин микрофон жооп берели деп окуучулардын жообун алган соң биз үй тапшырма беребиз. Касым Тыныстановдун Ысык көл, жайлоо деген ырларын окуп,
жогоруда жаз кыш деген ырларын талдагандай талоого алабыз, ошондой эле жаттап келебиз. Демек достор, келерки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.